Бул жолу дүйнөнүн алыскы жана жакынкы 21 мамлекетинен Кыргызстанга жаңы дайындалган элчилерди мамлекеттик аларча резиденциясында Ардак Кароол тосуп алды. Андан соң элчилерди кабыл алган мамлекет башчысы Садыр Жапаров дипломатиялык ишмердүүлүгүнүн расмий башталышы менен куттуктап, жооптуу кызматына албан ийгиликтерди каалады жана алардын ишмердүүлүгү мамлекеттер аралык мамилелер менен кызматташтыкты чыңдоо жана өнүктүрүүдө оң натыйжаларды берерине ишенимин билдирди. Президент дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн жетекчилери мамлекеттик органдар менен кыргыз элинин колдоосуна, жакшы мамилесине ишенимин артса болорун айтты. Учурда Кыргызстан 165 чет мамлекет менен дипломатиялык мамиледе жана көп тараптуу кызматташуунун 124 эл аралык түзүмүнүн ишине катышууда. Быйыл чет өлкөлүк өнөктөштөрүбүз менен дипломатиялык мамилелердин орногондугунун 30 жылдыгын чогуу белгилеп жатабыз. Бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, эки тараптуу жана көп тараптуу дипломатиянын алкагында биздин тышкы саясий багытыбыз ырааттуу, алдын ала айтууга боло турган, прагматикалык жана эл аралык кызматташтыкта улуттук кызыкчылыктарды илгерилетүүгө багытталган бойдон кала берерине ишендиргим келет. Президентке биринчилерден болуп Германия мамлекетинин атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Габриэлла Геллил ишеним грамотасын тапшырды. Бул жолугушуу Кыргызстан менен Германиянын ортосунда түзүлгөн дипломатиялык алакалардын 30 жылдыгына туш келип отурат. Бул убакыт аралыгында аталган мамлекет Кыргыз өлкөсү үчүн Европадагы эң маанилүү, бардык тармактар боюнча жогорку кызматташтыктагы өнөктөштөрдүн бири болуп калды. Эки тараптуу алака катыштын 30 жылдыгына байланыштуу бул жылы Садыр Жапаровдун Германияга расмий сапары пландалып жатканын элчи айым билдирди. Ал эми жакын арада Кыргызстан менен климаттын өзгөрүүсүнө каршы биргелешкен долбоорлор ишке ашаарын айтты. Kirgisistan stützt sich auf ein Fundament einer langen Geschichte und einer tiefen. Мындан ары туруктуу өнүгүү үчүн азыркы учурда биздин алдыбыздагы негизги милдеттердин бири климаттын өзгөрүүсүнө биргелешип каршы туруу болуп саналат. Президент Садыр Жапаровдагы бул маселе Кыргызстандын бардык тараптан өнүгүүсүндөгү негизги приоритет экендигин билдирди. Себеби Кыргызстан сыяктуу өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн климаттын өзгөрүүсү терс таасирин тийгизбей койбойт. Кече жакында эле аларча резиденциясына бак отургузуу иш-чарасына чет элдик элчилердин дагы чакырылганы биз үчүн өтө символикалуу болду. Кыргызстан менен 30 жылдык дипломатиялык чоң карым-катыштагы мамлекеттердин катарында Канада дагы бар. Президентке ишеним грамотасын тапшырган аталган өлкөнүн жаңы элчиси буга чейин түзүлгөн жана жогорку деңгээлде өнүгүп келген өнөктөш мамилени мындан ары дагы бекемдеп, кызматташтыктын алдыдагы фазасына чоң салымын кошоруна ишендирди. Ушул маанилүү мезгилде Кыргызстанга элчилик кызматка келип жатканы мен үчүн өтө чоң жоопкерчилик. Биз 30 жыл ичинде саламаттыкты сактоо, билим берүү, суу ресурстары жана демократиялык өнүгүү багытында кызматташып келдик. Канадалык инвесторлор Кыргызстан эгемендүүлүктү алган жылдардан баштап кызыгып иш алып барып келишет. Эки өлкөнүн кызматташтыгынын тарыхында учурдагы инвестициялар негизги ролду ойнойт жана ага байланыштуу маселелер тез арада жакшы жагына чечилет деп ойлойм. Ошондой эле биздин алакабыз мындан ары дагы жогорку чекте уланарына ишенем. Президентке ишеним грамотасын тапшыргандардын катарында Мексика Кошмо Штаттарынын элчиси дагы бар. Бул өлкө менен дипломатиялык байланыштар жаңы гана башталууда. Азырынча Кыргызстандын Мексикада расмий өкүлчүлүгү жок. Эки мамлекеттин ар тараптуу кызматташуу потенциалы жогору экенин айткан элчи Кыргыз өкүлчүлүгүн ачуу багытында иштөө керектигин белгилейт. Кыргызстанды жаңы гана таанып, изилдеп баштаган элчи мырза өлкөлөр приоритеттүү болгон 3 багытта биргелешип кызматташууга чоң мүмкүнчүлүктөр бар экенин айтууда. Менин элчилик кызматтагы негизги миссиям сиздердеги мүмкүнчүлүктөрдү изилдөө. Биз маданий гуманитардык, билим берүү жана туризм тармагында тажрыйба алмашып кызматташсак болот. Өзгөчө студенттерди алмаштырып билим берүү боюнча. Мексика менен Кыргызстандын ортосундагы эки тараптуу кызматташтыкты түзүү жана арттыруу үчүн саясий диалог өтө маанилүү роль ойнойт. Анткени эки өлкөнүн тең потенциалы өтө жогору. Ал эми Йемен Республикасы менен Кыргызстандын ортосунда дагы тыгыз достук мамиле орногон. Бул мамлекет ар кандай эл аралык уюмдар аркылуу кызматташтыкты бекемдеп келет. Ишеним грамотасын тапшырган элчи эки мусулман эл бири-бирине жакын экенин айтып, Кыргыз мамлекетине ар тараптуу колдоосу үчүн ыраазычылыгын билдирди.
Йемен менен Кыргызстандын элдери мусулман болгон үчүн ортодогу достук мамилебиз бекемделип турат деп ойлойм. Андан сырткары Кыргыз мамлекетинин өкмөтүнө биздин Йеменде болуп жаткан кырдаалга тынчсызданып, ал жакта стабилдүүлүктүн, тынчтыктын орношуна көз салып жатканына ыраазычылык билдирем. Мен өз миссиямда эки элдин достугун, кызматташуусун мындан ары дагы жогорулатып, улантууга ишендирип кетем. Бардык өлкөлөр менен саясий дипломатиялык байланыштарды, соода, инвестициялык, маданий, гуманитардык кызматташтыкты активдештирип, өнүктүрүүнүн жалпы багытын улантууга чечкиндүүбүз деген Садыр Жапаров элчилердин жигердүү катышуусу менен мамлекеттер аралык мамилелер жаңы мазмунга, эки тарапка тең пайдалуу долбоорлорго жана демилгелерге толуп, жалпысынан элдердин жыргалчылыгы үчүн эл аралык коопсуздук жана стабилдүүлүк багытында динамикалуу өнүгөт деген ишенимин билдирди. Каныкей Бозгонова, Меримбек Жусупбек уулу, Нью ТВ.